Innal hamdalillah ve salatu vesselamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi taala ve barakatuhu. Qayradan keyinki so'rovlarga javob berүү temasına giriştik. Assalamu alaykum ve alaykum assalam. Menin atım Nurles. Atım özüme ayaba jagat. Musulmançılıkka tuğra gelebi je almaştırışım kerekpi? Allah sizden razı olsun. Emi atenеңiz atты tandap koygondan keyin anın manisin tak özüңүz bilmeyince jaman at ekenin. Tora emes at ekenin bilmeyince жөндөн жөн эле атенеңиz койгон атка bir күмөндү bir тора эмес ойду пайда кылып анан атты алмаштырыш керекпи андай мындай деген тора эмес. Кээ бири жашынакай мисалы улан деген аттар бар, Бердукул деген аттар бар. Allah Taala berdi деген маанide да Атаулла деп коет арабтарда. Бизде не дейт? Бердукул деп коет. Андан же болбосо Абдулла деген бизде деп не дейт? Эген берди деп коет. Жосо Кудай берген деп коет. Мына ушундай аттар бар. Ошол сыяктуу сөзсүз түрдө эле арабча ат коюш шарт эмес. Эң негизгиси туура эмес ат жаман маани камтыган. Же болбосо адамдар атаганда bir шылдың катары колдонуп кала турган сөздөр менен коюлуп калган болсо, ошол учурда алмаштырсаңыз болот. Болбосо атенеңиз койгон атты унчукпай колдоно бергениңиз жакшы. Кийинки суроо. Менин 2 балам бар. Улуусу 5 жашта, кичүүсү 2 жашта. Кайненем сен кичинесиң деп жашатпай койду. Азыр үйдөмүн. Балдарым менен кыйналып жатам. Күйөөм каралашпай жардам бериш деп барсам 3 талак бердим деп жазыптыр. Талак түштүбү, түшпөдүбү? Ушул боюнча мага түшүндүрүп берсеңиз дептир. Негизи Хасан радыйаллаху анхунун сөзүнө дайым айтып келебиз го, ошо сөзүнө маани бербей атабыз да. Кыздарыңарды ыймандуу жигитке бергиле. Эмне үчүн? Ыймандуу күйөө балага бере турган болсоңор, ал кызыңарды сүйүп жашайт, сүйбөсө тыштап кетпейт деген. Мына ошондуктан кыз баланы да бул аманат. Аманатты мындай сактай билген, аманатка кыянат кылбайм. Бул да бирөөнүн кызы, мен муну бактылуу кылганга милдеттүүмүн. Bir аялды бактылуу кылып жашай албасам, элди мен кантип бактылуулукка чакырам. Бактылуулуктун жолун мен элге кантип bir жолун аларга мен көрсөтүп бере алам дей тургандай. Анан эркектер намыс болуш керек. Ошондо эркектер тизгини апасынын колунда, жада эжесинин колунда, же болбосо дагы бир тууганын колунда болгон эркектер аялынын маселесине келгенде. Ошол эркектер үйлөнбөй турганы жакшы. Ушундай эркектер үйлөнүүсү арам. Арам, жана дагы арам. Эмне үчүн? Бирөөнүн кызын алды да, ал кыз бечара да эмне дейт? Мен бактылуу болом, Кудай буйруса деп туруп тийди. Тийгенден кийин ал акмак не кылып атат? Bir kız bir balаны төрөтүп туруп, мына азыркы суроо боюнча, кайра апасы сен кичинекей экенсиң деп туруп, талагын бер десе, тигиниси кыйраткансып не кылып атат? 3 талагын берип атат. Бул туура эмес. Бирок биз эки тараптан сөз укмайынча өкүм чечим бере албайбыз. Бирок бул аялдын берген суроосуна жараша айтып жатабыз. Балким наракта да эмне бар? Айтылган икая бар го. Bir адам фатва маселесинде. Ошо мисал катары келген. Bir adam bir көзүн көтөрүп чуркап келип калса, казы сотко да. Мусулманча терминде эмне дейт? Ислами терминде казы дейт. Бүгүнкү мамлекеттик терминде сот дейт. Эми сотко bir көзүн көтөрүп келип калса дейт. Баланча адам менин көзүмдү чыгара чапты деп көзүн көтөрүп алып, ушуга өкүм чыгарып бериңиз десе, сот эмне кылыш керек дейт? Ошо көзүн ой болгон адамды алып келдириш керек. Балким анын бул киши bir көзүн көтөрүп келген киши, анын 2 көзүн ой болгон болушу мүмкүн дейт. Ошондуктан биз жолдошуңуз тараптан эмне үчүн мындай кылды, эмне үчүн андай иштерге барып атат, биз ал жагын тактап туруп анан кийин чечим чыгарышыбыз керек. Бирок кандай болгон күндө дагы чыныгы эркек мусулман адам эмне кылбаш керек? Бирөөнүн кызын аял кылып алгандан кийин ага талак бербей, чыдап жашабаш керек. Ансыз деле өмүр кыска, убакыт деген аз. Нух алейхиссалам айткандай, өмүрдү мен 9,5 кылым жашаса дагы эки эшиктүү үйгө окшоштурдум деп атпайбы? Bir эшиктен кирип, экинчи эшиктен чыгып кеткендей эле болдум деп.
Убакыт деген ушундай бат эле. Ошондуктан ынтымак, сый жашаганга аракет кылыш керек. Кийинки суроо: намазда турганда телефон чалып калса, өчүрүп коюш керекпи? Ооба, өчүрүп коюш керек. Намазга чейин эле өчүрүп коюш керек. Намазга баратканда эле, намазга баратканда даарат алып баштайсыз го. Даарат алгандан кийин өчүрөм да дебеңиз. Даарат алып баштаганда эле телефонуңузга дорба салып койсоңуз, баягындай үнсүз кылып, үнсүз абалда калтырып койсоңуз, Кудай буйруса тынчыраак намазыңызды окуп аласыз. Өзгөчө мына жамаат менен окуганда же телефонду үйдө болсоңуз, наркы бөлмө болуп коңуз, атайын намаз окуй турган бир бөлмө бар да, ар бир адамдын өзү адатта окуган жери бар. Ошол жерге акырын намазды окуп алыш керек. Бирок ошондой болсо дагы намаз окуп атканда адам кээде алаксып калат, башка болот. Балким тойдо жүрөсүз, балким өйдөлдөйлөр болуп калат. Ошол учурда алаксып отуруп карасаңыз намаз болуп калган. Кире калып намаз окуйн десиз, телефонду өчүрүүнү унутуп калышыңыз мүмкүн. Эгерде эки колдоп албай, бир колдоп алып өчүргөнгө ыңгайлуу болсо, анда өчүрүп койсоңуз болот. Бирок кыймыл 3 жолудан ашып кетпеш керек. Кийинки суроо: кусулу жок жума намаз окуп койсо эмне болот? Кусулу жок окуп койгон болосуз. Натыйжада жуманы таптакыр окубагандай эле болуп каласыз. Анткени жума намазды окуш үчүн эмне кылыш керек? Дене таза болуш керек. Нажастан жана жунуптуктан. Андан кийин даараттуу болушуңуз керек. Бул шарттар сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Антпесе жумаңыз өтпөй калат. Жума окуган жоксуз мындайча айтканда. Кийинки суроо: Кур'ани Каримди телефондон даараты жок окуса болобу? Ооба, телефондон окуса болот. Бирок эң жакшысы даарат менен окуган жакшыраак. Эгерде жок болбой калса, мисалы айталы, азыр транспортто да жүрүп каласыз, самолетто жүрүп каласыз, алыс жолдорго сапар тартып каласыз, туура. Анткени сыртына жабышпаган сырт болуп атат да бул. Кур'ан нар жакта жүрөт, өзүнчө эле бир нерседе. Анан айнегин нар жагында. Ошондуктан бул сыртына мына кабыгы капталып тургандыктан өзүнчө. Ооба, жылдырып ары бери ачып, митип окуп кете бересиз. Бирок ошентсе дагы такыбалыкка даараттуу окуганыңыз жакшыраак болот. Кээ бир алымдар айтат, таяммум алып алсын, такыр жок дегенде. Бул намаз эмес, бул даарат да, Кур'ан окуу да деген мааниде. Эгерде балагатка жете элек жаш бала боло турган болсо, кичинекей бала боло турган болсо, бир жолу да гана даарат алдырып, эгер ала алса, кыйынчылык жок. Алгандан кийин кайра даарат ал дебеш керек. Эмне үчүн? Муктасардын шархы Фатху Бабил Иная деген китепте келет. Молла Элкар автору. Ушу кишинин ачыктамасында мындай деп келет: эгерде жаш баланы кайра даарат алдырып, Кур'ан окутуп, даарат сынып калган жокпу деп туруп, кайра даарат алдыра бере турган болсо, тыңбай. Демек, Кур'ан жаттоодон аны качыруу деп эсептелет дейт. Ушундан пайдаланып дагы айтып кетебиз. Ар бир баланын өзүнүн айта турган, бир дем бере турган, чу деп кое турган, кана деп кое турган, кээ бирде тим коюп ойной берсин дей турган, кыскасы өзүнүн убактысы болот, убагы болот. Ошол убакыттарда туура пайдаланып окутпасак, мени тажаттыңар го, бир аз эс алайынчы деп айтып аткан балдарды да угуп атабыз. Ата-энелер кейип, балдарымды тажатып алып турмун, кыздарымды тажатып алып турмун деп. Ошон үчүн Куранды балдарыбызга сүйдүрүшүбүз керек. Куранды сүйүп, берилип, жакшы көрүп окуй турган болсо, эртеңки күнү жашыбыз 70-ке 80-ге барып калган кезде Алла өмүр берип, көңүлүбүз ток отура берсек болот экен. Адеби менен кошо үйрөткөн болсок. Эмне үчүн? Ыймандуу бала чака эч качан бизди эмне кылбайт, кароосуз калтырбайт. Сөзсүз түрдө бирөөсү карайт, жана Кудайым буйруса сыйга бөлөнгөндө бөлөнө беребиз. Эгерде Куранды, шариятты үйрөттүңүз, бирок адеп нөл боло турган болсо, даана, азап, күйшүп жашоо мына ушундан башталат. Ошон үчүн адепти кошо Куран адал арам жок дегенде 40 парызды жаттатып, илгери биздин чоң апаларыбыз, чоң аталарыбыз үйрөткөндөй, биз кемпир шалдын колунда чоң койгонбуз. Жаттым кеч, жастыгым тыч, тилегеним иман, тилим Куран. Ушунчалык сонун кетет го. 4 чариярдын досумун, 4 халифтин. Умар, Абу Бакр, Умар, Усман, Али радhiyallahu anh. Анан ушу келмени 7 жолу айттырып, мына ушундай эрежелерди сыяктууларды жаттатып балдарыбызга үйрөтүүгө биз эмнебиз, милдеттүүбүз. Үйрөтүп коюшубуз керек сөзсүз түрдө. Ошон үчүн ушинтип үйрөтүп келип туруп, күнүнө 1 бет, 2 бет, 3 бет Куран окуп койдуп, бала чакабызды дагы үйрөтүшүбүз керек өзүбүз менен кошо.
Анан үндү кооз кыраат менен окуганга аракет кылыш керек. Атактуу аалымдардын бири мынтип айткан экен. Эгерде кимде ким кооз кыраатты угуп, тажвид эреженин негизинде, ошол кырааттан кимдердин жүрөктөрү рахат алып, берилип укпаса, рахат ала албаса дептир. Мына ушинтип кото айтылат. Рахат ала албаса, жүрөгү, жан дүйнөсү, эргүү ала албаса, демек алардын жүрөктөрү өлүк жүрөктөр дейт. Ошондуктан бала чаканы өзүбүздү дагы кээде же машина айдап кетип атасызбы, же жолго чыгып кетип атасызбы, анча бир 4 бетпи, 5 бетпи болсо дагы Куран угуп койгонубуз жакшы болот. Эми кийинки суроо экен. Зикирди жатып алып айтса боло береби? Боло берет. Басып баратып айтсаңыз да болот, жүрүп баратып айтсаңыз да болот, машинаңызды айдап кетип атып деле айтсаңыз болот, айтор бирөөнү күтүп отуруп деле айтсаңыз болот. Чарчанып калсаңыз, жатып алып да истигфарды айтып, астагфирулла, астагфирулла, субханалла, ла илаха иллалла, саллаллаху алейхи ва саллам, Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх, Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх. Мына ушул сыяктуу салаваттарды боло берет, не болбосун, болот. Сөзсүз түрдө чөкчүп алып, анан кыблага карап отуруп алып деп ал шарт эмес. Бирок өзүңүзгө өнөкөт адат кылып алган болсоңуз, намаздан кийин кыбланы карап отуруп алып, өзүңүздү эркин сезип, истигфарларды айтып, ал кандай эле Абу Хурайра радыйаллаху анхунун 1000 түйүндүү жип теспеси болор эле дейт го. Кээде үргүлөп кеткенде жеңин ичиндеги жип теспеси түшүп кетер эле колунан деп. Ошол сыяктуу адашып кетпеш үчүн жанагындай зикирлерди, теспелерди алып, зикир чыгарып, истигфар айтып отурган нежетсин керемет. Эгер андан чарчанып калсаңыз, жатып алып деле чала бересиз, боло берет. Ал боюнча Куранда аяттар да бар. Кийинки суроо: ата энеңди ыраазы кыла албай калсаң, эмне кылуу керек? Эгерде биз ата энебизди ыраазы кыла албай калган болсок, ал боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай дейт. Аби Усайд ибн Малик ибн Ас-Сааиди радыйаллаху анхудан риваят кылынган хадис: Байна нахну жулусун инда Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem iz ja'ahu rajulun min Bani Salama. Bani Salama тобунан bir kişi kapıstan girip gelip kaldı. Biz Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın yanında turgan uçurda. Anan faqala ya Resulullah hel baqiya min birri abawayya şey'un aburruhuma bihi ba'da mevtihima. Ата энем дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин дагы аларга жакшылык кылууга мага бир нерсе барбы, бир амал барбы, мүмкүнчүлүк барбы деп пайгамбарыбыздан сурады. Бани Саламасынан тобунан бир киши келип пайгамбарыбыздан сурап атат. Анан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай дейт. Фaqala na'am as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود. Abu Davud rivayet kılgan hadis Peygamber Muhammed Aleyhisselam mınday deydi. Ova elbette var. As-salatu aleyhim aleykoyunu dua kılı. Sala bu yerde dua degen manide gelir. Jana aleykoyu üçün geçirim tilөө Kudaydan. Ötüp ketkenden keyin paydası yok degen insanlarga dagı жооп катары бул. Demek istiğfar tilesek de bolot. Dua kılsak da bolot. Veladun salihun yad'u lahu deyt go dagı başka sahih hadiste. Agıp turuucu sooptordun birөөsü arkasına dua kılıp turgan salih, takva yana kolundan iş gelgen işke jaramdı. El kızmatına jaramdı. Salih degen jaramdı. Jana takvalık degen sözde kamtı bolat. Oşonu da kamtı alıp anan dua kılgan bala deptir. Oşonun da duası agıp turat atene ötüp ketkenden keyin dep. Peygamberimizin sahih hadisleri. Bekemdelgen hadisleri. Jana alökö emden osiyat kılıp kалтырып кеткен болсо ошону жүзөгө ашыруу. Бул дагы албетте жакшылык деп эсептелет. Жана алөкө аркылуу гана тууган урук бар болсо, мындайча айтканда атаңыздын ага энелери, апаңыздын ага инилери, ошо тайкелериңиз. Жана ата журтуңуз, тага журтуңуз, тайке журтуңуз. Ушу эки журтту тең бирдей кармаңыз. Жана үчүнчүсүндө дагы басып айтып атат өзүнчө. Икраму садиqihima.
ата энеңиздин досторун. Демек, аяш аталарыбызды, аяш энелерибизди, аяш апаларыбызды сөзсүз түрдө урматташыбыз керек. Тескери карап мындай кыйгаштап кетип калбай. Ассаламу алейкум, аяшта кандайсыз? Ассаламу алейкум. Арыбаңыз, кандайсыз аяш апа? Жакшысызбы деп мындай көңүл буруп барып туруп сүйлөшүп коюш керек. Кандай эле пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Хадича энебиздин курдашы, курбусу болгон улгайып калган кемпирге өтө көңүл буруп мамиле жасагандай. Меккенин ачылышы болуп атса, бул жакта баары сүйүнүп кирип кетип атса, пайгамбарыбыз бул жакта артта калып, пайгамбарыбыздын сүйүктүү жубайы болгон Хадича энебиздин курдашы, "О Мухаммад" дегенде карабай туруп, "Баланчасыңбы" деп таанып туруп, анан бурулуп атат. Үнүнөн таанып коет. Аялдын үнү арам дегендерге да бул жооп. Пайгамбар жашынакай сүйлөшкөн. Үнү арам болсо, сүйлөшпөй коюш керек эле. Мына ошол жерден отуруп алып, баарлашып, кадимкидей сүйлөшкөн. Абу Бакр радыйаллаху анху дагы улгайып калган энелер менен, улгайып калган апалар менен кадимкидей кол берип учурашкан керек болсо. Биз эмне кылабыз? Аларды ыңгайсыз абалга туш кылып, кээде атабыз менен бир туган эже карындаштарыбыз менен учурашпай алыстан минтип, таквачылыкка деп. Таквачылык эмес ал, көр таквалык деп коет. Көр таквалык бул өтө коркунучтуу. Бул боюнча Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi деген китеп бар. Үйрөнүүчүгө үйрөнүү жолун үйрөтүү деген китеп. Ta'lim алуучуга ta'lim жолун үйрөтүү деген китеп. Ошол китепте келет. Фасадун алимун кабирун мутахаттикун. Фасык алым бузуку. Ва акбару минху жахилун мутамассикун. Бузуку алымдан дагы бузуку саватсыз көр таква деген. Билими жок таква. Карабайсызбы? Хума фитнатун фил аламина. Алекө теңеле фитна болуп эсептелет. Фитна бол бузук болуп эсептелет. Лиман фи динихима ятамассаку. Фасык алым десең да бузуласың, көр илими жок, көр таква десең да бузуласың. Бирок таква болбосо дагы өттө таква, бирок билими жок, бирок амал кылбайт, бирок алым. Демек, амал кылбаса да ошо алымды эмне кылат экенбиз? Ээрчийбиз. Амал кылбагандыгы үчүн өзү жооп берет. Ал эми шарият маселесинде бар болсо бар, жок болсо жок деп далилдеп берет. Амал кылбагандыгы үчүн өзү жооп берет, биз жооп бербейбиз. Эмне үчүн? Алла Таала Кур'анда айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сумма латусалунна яума идин анин наим. Такасур сүрөсүндө. Ар бириңер мен берген не'мат жөнүндө сураласыңар дейт. Демек, ар ким өзүбүзгө жооп беребиз. Кудай алдында биздин атыбыздан бул жооп берет, анан калганыбыз кутулабыз, андай эмес. Ар бирибиз өзүбүзгө эмне кылат экенбиз? Жооп беребиз. Ал боюнча башка аяттарда да келет. Яума яфирул мар'у мин ахихи деген аяттар да бар. Эми кийинки суроо. Менин суроомо жооп берип коесуз, бозонун мас кылбай турганын ичсе болобу же ал деле арам болуп калабы? Алла разы болсун дептир. Эми кээ бирлери болот дептир, баягы жаш бозону. Баягы гемоглобинди көтөрүш үчүн, да башка дагы оорулар себебинен иммунитети таптакыр түшүп кетип, ошо менен көтөрүп алдык дегендер дагы жок эмес бар. Бирок ошентсе деле 33%га чейин деп атпайбы? Ошого чейин болсо уруксат дегендер бар. Бирок бизде аалымдар зажиж деп опуза иретинде таптакыр эле жолу ойлогой болот деп. Баягы кайсы бир акыныбыз айткандай, Мидиң Албаев айткандай. Аракты бир жолу ичтим, калганын баарын баш жазуу менен өткөрдүм дейт, пахмел менен. Ошол сыяктуу калганы баш жазуу менен өтүп кетпесин, этияттык үчүн болбойт деп айтылат. Ал эми дарычылыкка жанагындай дарыгер далилдеген болсо, ошол учурда уруксат болот, дарыланыш керек болот. Мас кылуучу ичимдик катары колдонгон болбойт. Кийинки суроо. Менин жагымсыз суроом бар. Алдын ала кечирим сурайм. Менин таанышым бар. Алигиси кесил элек. Бирок кичине кезинде ырымдатылыптыр. Бул ушул бойдон жүрө берсе болобу же сөзсүз сыртындагы ашыкча терини сөзсүз кестириш керекпи? Дептир. Улусуда уят жок дейт, шариятта шарым жок дейт экен. Эки түрдө тең айтылат. Уста кесердин сырткы териси. Бул сөзсүз түрдө кесилиш керек. Анткени Алла Таала Кур'анда айтат: "Инналлаха юхиббул мутатаххирин." Алла Таала таза болгон эркектерди жакшы көрөт дейт. Таза болуп, тазаланып жүргөн деп. Демек ошонун мааниси Шарул Каяда Хидаяда келет.
ушу уста кесер жака да көңүл буруш керек деп. Демек аны кесип коюш керек. Улуу сөздөй уят жок, эстөөлөр өздөрү түшүнүп алат. Кийин турмуш жолуна уланганда дагы, турмуш жолуна түшкөндө дагы анын пайдасы тиет, эч кандай баягындай алсыздыкка алып барбайт, жашоосуна пайдалуу болот. Ошон үчүн алдын ала эмне кылыш керек? Сүннөткө отурулуш керек. Азыр бүгүнкү күндө мусулман эместер деле ушинтип отурулуш керек турбайбы деп толтура азыр сүннөт жолуна эмне болуп атат? Кайтып атышат, отургузуп атышат. Ошон үчүн кестирип алып коюш керек. Ооба, кестирип коюш керек. Кийинки суроо. Мен сизден сурайын деген, музыка укса болобу? Музыка угуу сүннөт эмес. Куран окуу, Куран окуу же болбосо Куран окуп аткан Куранды угуу ушул сүннөт. Ушинтип эле айта алам. Эми кээ бири билип туруп эле айта бергендер толтура. Ошон үчүн музыка угуу сүннөт деп айта албайбыз. Куран угуу сүннөт. Анан кээ бири комуз болбойт. Анан дастан жашнакай ырларды болбойт дейт. Балдары зарубежный музыкаларды угуп жүрөт. Ушул жакшы болмок беле. Ошондуктан маанилүү, маңыздуу ырлар болсо боло берет, уга бериңиз. Анткени баягы кээ бир мааниси ырлар бар. Анык бар буну. Биз болжолдогон жокпуз. Бир маршруткада жүргөндө, жолдо жүргөндө угуп калчу элек. Кыздар ай, кааласаң каалабасаң угат экенсиң да. Кыздар ай, эшигиңен алып чачып койгула. Ана мен барып жыгылып түшөйүн деген мааниде. Ушундай керек, ушундай да ыр болобу. Анан да бир Абдулла агаларыбыз жакшы ыр чыгарган. Какшыктап, ырды да маани чыгарбайсыңар деп. Сагындым, деп анан сагындым анан дей берет го. Ушул сыяктуу ырлар болбойт. Маанилүү, маңыздуу. Мисалы, Надырбек Алымбеков өтө кыйын киши, билесиздер, калеми курчу киши, акын атабыз, максакал киши. Мисалы, эски там ээн турат кыштагында, эбактан ээси жок деп бузбагыла. Түбү бир тууган болом мен силерге, түңүлүп тизмеңерден сызбагыла деп. Мекендүүсүгө имандан деген хадиске, пайгамбардын заиф хадисине лайык келген мааниси, дал келген ыр. Айылыңды да унутуп койбо, шаарды да унутуп койбо деген мааниде. Аны көздөй да мааниси укмуш сонун. Ошондой эле түгөлбөй колдошуптун деле жакшы ырлары бар. Мисалы, мен турган тушта, дос жөнүндө. Сен туулган кышта, тулпарлар туйлап, туйгундар учкан. Жалгыз бир кезде жарк этти эске. Жагоочон күндөр жадымдан чыккан, эсимден деген сөз. Анан барайын дедим, бара алган жокмун. Карарган деңиз, агарган толкун деп. Ушул сыяктуу. Ошондо маанилүү ырлар болсо боло берет, ырдай бериңиз, эч нерсе болбойт. Кийинки суроо, мен сизге талак маселеси менен кайрылып жатам. Сиздин YouTube каналыңызда бир видеоңузду көрүп, өз жашоом ошондой болуп калган. Эмне кылса болот эле? Ортодо балдар бар, аябай кыйын болуп жатат. WhatsApp аркылуу жооп бересизби же алдыңызга барыш керекпи? Ва алейкум ассалам. Негизи Атайым муфтиятта фатва бөлүмү бар. Ошол жака официалдуу түрдө кагаз менен кайрылып, ошол жерден жообун алганыңыз жакшы. Талак маселеси негизи бирөө тиякта, бирөө биякта туруп жооп бергенге болбойт. Же болбосо мүмкүнчүлүк азыр ошондой барбы жокпу айта албайм. Заман өнүгүп калды, технология да өнүгүп атат. Балким сурансаңыз болот. Эмне болбойт эгер алыс жакта турсаңыз. Муфтиятта онлайн байланышып эле өзүңүз жана келинчегиңиз же өзүңүз жолдошуңуз менен түз молдоке менен түз байланышып, анан маселеңиздерди тактасаңыздар болот. Себеби дегенде сиз айткан ар бир адам өзүн актагысы келет. Күйөөсүнөн сураган, өзүнчө сураганда, аялынан өзүнчө сураганда, анан беттештип сураганда таптакыр башкача маселелер чыгат. Ошондо талак түштү, түшпөдү анык болот. Анан талакты сырттан же бирөө аркылуу угуп алып чечкенге болбойт. Кийинки суроо жатаарда даарат алып дем салып уктаган абдан жакшы. Куптандын даараты менен дем салып уктай берсе болобу же куптан окугандан кийин даарат алыш керекпи? Бизде адат болуп калганда, эгерде саат 4-5ке 5тен кийин тамак жесеңиз, тамак жеген болсоңуз, көп жеген болсоңуз, контролдон чыгып кетет го кээ бир тамак жеп атканда. Болушунча багынан да сыртка, биздин адамдын багын Кудай таалам машинаны кандай кылып
50 же 60 кылса жакшы болбойт беле? Биздики эмне кылган? Кудай Таалам ушундай мээримдүүлүк заты менен өзү адатты айталы, бир чыны бата турган болсо, экинчи чыны салса да мындай чоюлуп кетип атпайбы? Ошо менен анан курсактар салаңдап башка болуп, узун торабыз чыгып кетип атат. Анан эгерде 4-5тен кийин курсакты ашыкча тоюнуп алган болсоңуз, куфтан намаз окугандан дагы башка жаңадан дарат алганыңыз жакшы. Эмне үчүн? Түндөсү кыйналбай уктайсыз, даратыңыз кыстабайт. Даратты сындырбай кармайм деп, зараны бекем кармап жүрүп алуу, даратты кармайм деп, иштеги нерселерди кармап жүрүп алуу, бул өзү макру. Намаз окуганда да макру. Дарат кыстаганда, кысталган дарат менен намаз окуу макру дейт го. Ошон үчүн куфтан намаз окуганда атайын жеңилденип, жеңил болуп алып, анан дарат. Же куфтандан алдын жеңилденип алып дарат алган болсоңуз, эч кандай 5-6 аз көбү тамак жебей калбадыбы? Жатар курсак жармадан айлансын деп. Ошондой болгон болсо, анда беймарал куфтандан мурун дарат алып алып, анан ошо менен уктап, эс ала берсеңиз болот. Куфтандан кийин уктаң дегендей. Кийинки сурообуз. Багымдат намазын баштагам, бирок адашып жатам. Туура эмес окуп атам деп токтоттум. Эми ар нерсени баягындай жеңил санай бербеш керек да. Азыр эми оңой болуп калды. Атайын намазын мындай плакаттар чыгып калды. Аны коюп алыңыз. Фатиханы билсеңиз болду. Ниет кыласыз Аллах менен. YouTube'дарга да толтура чыгып калды. Намаздын окулуш тартиптери деп. Эң негизгиси ыхласыңызга жараша, мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша окуй бериңиз. Шарият ушуну эске алат. Ар бир адам абалына жараша окуш керек. Айтат го, би кадрил хал деп, абалына жараша деп. Ошон үчүн кыргыздарда эмне дейт? Бизде сонун макал бар. Ушул баягы шариаттын ушул терминин чечмелөөчү. Карга көргөнүн чокуйт, молдо билгенин окуйт. Башкасын билбесеңиз эмне кыласыз? Билгениңизди окуй бериңиз. Хадисте бар. Мен эчтеке билбейм десем, эмне кылайын десе, ла илаха иллалла деп окуй бер деген. Анан Фатиханы билесиз, анан кийин аттахият үйрөнөсүз, анан салават үйрөнөсүз. Ушинтип башталат да. Анан эч ким эле төрөлгөндө аалым болуп төрөлгөн эмес. Ниет, эң негизги ниетти коюп, анан YouTube'дардан карап үйрөнүп алсаңыз, мисалы багымдат намаздын окулушу Ханафи мазхабы боюнча деп жазып коюңуз. Ханафи мазхабы деп. Болбосо ар кандай агымдарга түшүп албаш керек. Эми андай деле коркунучтуу эчтеке жок. Эң негизи Ханафи мазхабы боюнча деп жазып алыңыз. Же орусча жазсаңыз, анда да чыгат. Ассаламу алейкум, мен үйүмө азан угулбайт. Үйдө намаз угага киргенде коомат айтып окуй берсем туура болобу? Ва алейкум ассалам. Эң негизгиси ошо айылыңызда, аймагыңызда азан айтылган адатта мечит бар болсо, ошо мечит айтылган мечиттин аймагында жашасаңыз, азан угулбаса дагы коомат айтып окусаңыз боло берет. Хидая китебинде келет. Азан айланадагы адамдарды чакырыш үчүн айтылат, коомат отурган жамаатты тургузуш үчүн айтылат деп. Ошон үчүн азан каерде сүннөт? 5 маал намаз окулган мечиттерде сүннөт негизгиси. Кийинки суроо. Кандайсыз? Нике шакегин тагынып жүрсө болобу? Эгерде ар ким көз артып берип, жашоого көйгөй жаратып жибере турган коркунуч пайда болсо, анда тагынсаңыз болот. Эмне үчүн? Бул үй бүлөлүү экенин деген билип калыш үчүн. Жана ар кандай ойлорго алар батпаш үчүн. Ошо сактануу маанисинде. Эми азыр ошондой болуп калды да. Анда уруксат болот. Эгер андай муктаждык жокпу, тагынбай деле койсоңуз болот. Тагынышта зарыл деген дагы эреже жок. Бирок бул мубах деп эсептелет. Канз Дакайык деген Ханафи белгилүү китептердин бири бул. Кээ бир алымдар айтат, тагынбаган жакшы дейт. Бирок жанагы үйлөнүү шакегин жанандай ниетиңиз ар кимдин ою бузулбасын деген мааниде мен үй бүлөлүүмүн деген белги болуш үчүн деп тагынып алсаңыз боло берет. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Менин суроом бар эле. Жооп берип коесуздарбы? Кээде аттахияттын ордуна Фатиханы окуп алам. Ошол учурда намаз бузулабы же кайра окуш керекпи? Ва алейкум ассалам. Жок, бузулбайт. Сайда сахва деп коет, жаңылуу сезесин гана аткарып коесуз. Кийинки суроо. Мен 12 жаштамын. Мен намаз окуганды үйрөнгүм келип жатат. Мага намаз окуганды үйрөтө аласызбы? Сиз теле жанында Google'га жазасыз, YouTube'га жазасыз, эмне деп?
Багымдат намаздын окулушу, куфтан намаздын окулушу, анан кичинекей чөнтөк китептер бар. Чакан эле намазды эң оңой үйрөнүү деген сүрөтү менен. Ошону алып үйрөнүп алсаңыз болот. Кудайым сизге жеңилдик берсин, намазды сүйдүргөн болсун. Анан жүрөктөрдүн ачкычы деген китеп бар, ошону окусаңыздар, намазга ким алсырап аткан болсо, бекемделишине себеп болот. Автору Имам Газали. Капкыргызча чыкты. Кийин мага жардам бериңизчи, кайнатам менен ыркыбыз келишпейт. Мамилебиз жаман болуп баратат. Кайнатам кирише берет. Кайнатаңыз киришип аткан болсо, ошону жолдошуңуз аркылуу айтышыңыз керек. Эркек дагы эмне кылыш керек? Мүмкүнчүлүк болушунча ата, кайната деген сый болгон жакшы ата деп эле ачык эле айтып коюш керек. Эмнеси жакпай атса, мага айтыңыз. Түз айтпаңыз ата. Жаман көрүнүп каласыз деп мындай түшүндүрүш керек. Бул кайната эмес, керек болсо кайнене да киришкен эмес. Акыры мындай кыйыртып айтып эле сөздү түшүндүрүп койгон. Эркек эркектей болуш керек. Аксакал сакалына жараша мындай төрдө эч кандай сыр бербей, балдарды эркелетип коюп, насаатын өтүп коюп, сый отуруш керек. Керек болсо келин менен баласы уруш талаш болуп кетсе дагы, келин тарапка өтүш керек. Кызы менен күйөө баласы тартышып кетсе, күйөө бала тарапка өтүп коюш керек. Эмне үчүн? Тигил өзүнүн баласы, өзүнүн кызы да эч кандай таарынбайт эле. Арабасынбасын, өгүз өлбөсүн дегендей, үй бүлөнү сактап калуу ар бирибиздин парзыбыз. Анткени адал нерселердин ичинен аршты титретип, Алла Тааланын каарын келтирген нерсе эмне? Бул талак деген. Ошондуктан өзүңүз акылдуу болуңуз, көп китеп окуңуз. Ошого да көңүл бурбаңыз. Өзүңүздү өнүктүрүп өстүрүүгө далалат кылган балага тарбия берүүдөгү адашуулар, балага туура эмес тарбия берүү жолдору, кайгырба, пайгамбардын өмүр баяны, Хадича, Фатима деген сыяктуу сонун керемет китептер чыкты, Айша энебиз жөнүндө дагы. Ушуларды көп окуп, жана диний бир адеп акылакка байланыштуу да керемет китептер бар. Ошолордун баарын кырып окуп, ана скорочтение деп коет экен, тез окуу. Ошолорго да барып, өзүңүздү өнүктүрүңүз. Тамакты түрлөп, даамдуу кылып жасап, кайнатаңызга сунуп берип коюңуз. Бүттү. Анан бала чакаңыз чоңоюп калгандан кийин кайнатаңызды эчтеке дей албай калат. Балдар өздөрү айтып коет. Апама аны айтпай эле бизге айтсаңыз, биз кылып коебуз аны деп коет. Бүттү. Өзүнөн өзү токтойт жака. Балдарды эгерде таалим тарбиялуу, адептүү кылып тарбияласаңыз. Анан адеби жок кылып ответ бергиле десеңиз, анда уруш жаңжал дагы күчөйт. Адептүү кылып. Ошо кайнатаңыз тарбиялуу, адептүү балдарды өстүргөнүңүздөн таалим алып, суроо бергенге духу дагы, авири дагы чыдабай калсын, жетпей калсын. Ассаламу алейкум, устаз, фарз намазга, жамаатка жетишпей калсак, үнүбүздү чыгарып окуйбузбу же купе окуйбузбу? Google'га ислам негиздери деген китеп бар, ушуну көчүрүп алсаңыздар болот. Ушу сыяктуу суроолорго өтө жеңил жоопторду табасыздар. Китеп окуганга да эмне кылышыбыз керек? Кызыгышыбыз керек. Ошентсе дагы жооп берип коелу. Жалгыз окуган адамдар айталы багымда шам куфтанда. Кааласа үнүн чыгарып окуйт, кааласа купе окуйт. Бирок купе окуп койгону жакшыраак, эгерде мечитте болсоңуз. Эмне үчүн? Бияктагы адамдарга жолтоо болбош үчүн. Дагы бирөө нафил намаз окуп аткан болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Жок, башка бирөө рыхта кылып калсын деген максатта болсо, анда үнүңүздү бир аз чыгарып окусаңыз болот. Эмне үчүн? Кечигип келгендер сизге ыктыда кылып окуй берсин. Кийинки суроо, таяммум кандай алынат, көрсөтүп бересизби? Рахмат, алдан ала рахмат дептир. Аялдарга дептир. Таяммум мындай. Таямда 4 фарз бар. Эң негизги ниет. Экинчиси жер затынан болгон таза нерсе болуш керек. Таш, кум, топурак. Айталым, мону таш деп элестетели. Анан 2 фарз бар. Биринчи ички фарздарына аткарыла турган. Жалпы 4өө да. Бир жолу урасыз. Анан эгерде ташка болсо, эгерде топуракка болсо, мындай кыласыз. Же кумга болсо да бир жолу мындай ургандан кийин колду мынтип коесуз. Эмне үчүн? Жабышкан чаңдар, топурактар түшүп кетиш үчүн. Андан кийин аласыз, бетиңизге бүкүп сүрүп коесуз. Экинчисинде уруп туруп, колду бияка чейин тартасыз да, тарткандан колду мындай кыласыз. Ушуну мындайынан тартып келип туруп, кайра бияка бурап туруп, бул жака бурап туруп, муну экөө менен мынтип чыгып кетесиз. Муну да ушундай кылып туруп, үчөө менен мындай тартып келесиз, кайра мындай бурап туруп, муну экөө менен мынтип чыгып кетесиз. Ушу менен таяммум маселеси бүтөт. Ушуну менен суроо жооп маселесин аяктадык. Кийинки жумаларда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.